Элүү орынга layıкталган Талимтай балабакчасы Аристин айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулду. Жалпысынан 22 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Анын 1 миллион 600 миңи жергиликтүү бюджеттен каралып, ага имараттын айланасын көрктөндүрүү иштери аткарылган. Негизи Кумар Кайылы балабакчага абдан муктаж болчу. Балдардын кай катыштарын билбей, мектептен алдындагы балабакча болчу да, бирок азыр жетиштүү эмес. Анын азыр эми 50 орындык болуп салынды, жашнакай болуп. Негизи эмеси бюджети 25 миллион, мунун 24 миллион Арис каржылап атат. 1 миллионун айыл өкмөтүнөн каржыланып атат. Ичиндеги мебель себелдин баарын Арис алып берди, куруп суруп. Ал эми калган эмеге балабакчага керектүү буюмдардын баарын тең айыл өкмөтү алып берди да. Орто айыл өкмөтүнө караштуу Кумарык айылында 1000ден ашык адам жашайт. Жаңы балабакчанын колдонууга берилиши менен элеттеги 50 баланын мектепке чейинки билим берүү жана тарбия алуусуна шарт түзүлдү. Ошондой эле 11 адам жумуш менен камсыз болду. Балабакчанын аянты 576 чарчы метр түсүп, баардык керектүү эмерек техника жана жабдуулар менен жабдылган. Населениясы көп айыл ушул Кумарык айылы болду да. Ошон үчүн бу жерде 50 орындык болгону менен дагы 20-25 бала дагы чыгат. Биз аны да карап, бунун квадратурасы возможность берет. Биз дагы 25 оборудование сатып алып дайындап койгонбуз. Ал эми Жайыл районунун Новониколаевка айылында 100 орунду балабакча пайдаланууга берилди. Аристин долбоору аркылуу жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемесин курууга 30 миллиондон ашык каражат жумшалган. Эми өз кезегин күтүп турган айыл өкмөттүн балдары заманбап балабакчанын бозоосун атташат. 4 тайпабыз бар. Улуу тайпа, кенже тайпа, орто тайпа, ошондой эле даярдоо тайпасы. Ичинде бардык шарттары менен буга чейин Тополёк балабакчасы болгон, ал жакта 3 группалуу, ал жакта көптөн бери жанагындай тизмеде очередьте турган балдар көп. Ошо жактагы балдардын баары бул балабакчага эми которулуп келишет. Эки мекеменин ачылыш аземине катышкан облус башчысы Эркин Тентишев билимдин, тарбиянын алгачкы баскычы балабакчадан башталарын айтты. Андыктан социалдык мекемелерди куруу, калкка ыңгайлуу шарттар түзүү ар дайым артыкчылыктуу багыт бойдон калат. Сталбек Абдыраев, Руслан Бороненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.